Alımlardan Behlül деген alım ötken. Bardığız biliriz. Behlül деген alım. Күндердің bir күнде Basra şahrının köçelerinden bir köçede ötüp ketкен учурда жаш наристелер көчөдө жаңгак жана бадам менен чүкө ойноп жатат. Ашык ойноп жаттыр чүкө. Ошол эле учурда аладандагы жашыраак наристе жолдун боюнда чыркырап ыйлап жатат. Аны көргөндө Behlül алым жакшы ниет кылды. Бул жаш наристе. Булар чоңураак экен. Мында жаңгагы жок окшойт. Ушул жаңгагы жокдан ыйлап жатыптыр. Мен ушунун көңүлүн көтөрүп коеюн. Ушуну сооротуп коеюн. Ушул жаш наристени кубандырып коеюн. Я Алла. Эгер жетим болгон болсо, жетим ыйласа асман менен жери титирейт деген урматтуу тууган. Ошондон сооп каякта экенин билет алым. Келди дагы жаш наристеге айтты. Балакайым, ыйлаба. Жүр, мен сени базарга апарып көп жаңгак алып берем. Сен дагы келип ушулар менен биргеликте ойнойсуң деди. Дегенде жаш наристе карап туруп айтат, башы жок акмак. Сен бул жашоого ойнош үчүн келдиңби деди да. Алымды уруша баштады. Алым таң калды. Анан эмне үчүн келгенбиз? Биз бул жашоого Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ибадат кылыш үчүн келгенбиз. Ойнош үчүн келген эмеспиз. Сен муну каяктан билесиң? Десе жаш наристе дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Момундар сүрөсүнүн 115-аятында айткан: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун." Манisi, котормосу, инсандар, Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жөнөкөй эле жаратып койгон. Биз эми кайра Аллахтын алдыга кайтып барбайбыз деп ойлойсуңарбы? Деп Аллах Кур'анда айткан. Ушул аятта мен билем, Аллах Таала бизди жөнөкөй ойнош үчүн жараткан эмес, ибадат кылыш үчүн жараткан деди. Муну укканда Behlül алымдын чачы тик турду. Алым айтты: балакайым, сен өтө илимдүү экенсиң, сен өтө алым экенсиң. Мага жакшы насааттарды айтып бергин. Дагы эмне кылышыбыз керек деди. Ушул жерден арабтар айтат: "Ла танзур иля ман якул, унзур иля ма якул." Сен сүйлөп жаткан адамдын өзүгө караба. Жаш бала болушу мүмкүн, аксакал болушу мүмкүн. Туура илимдүү болушу мүмкүн, илимсиз болушу мүмкүн. Бирок эмнени сүйлөп жатат? Бай болушу мүмкүн, кедей болушу мүмкүн, аппак болушу мүмкүн, капкара болушу мүмкүн. Эмнени сүйлөп жатат? Ошого кара, ошондон пайда аласың дейт урматтуу. Же сүйлөгөн сөздөн зыян аласың, же сүйлөгөн сөздөн пайда аласың. Ошону карап туруп, ал жаш болсо дагы аят хадисте айткандыктан алым андан насаат сурап жатат. Мага дагы насаат айткан эмне кылайын? Жаш наристе, ал насаат сурашы менен жөн турбастан Аллахтын улуктугуну 12 сап ыры менен айтып, Аллахтын улуктугуну ыры менен айтып, Ya Allah, Allah'tan uluktuğunu 12 sap ırı menен aytıp, Allah'tan korkkanlıktan jaş nariste esi olup kaldı da. Jaş naristen esi olup kaldı. Anı jeriden alıp, betindeki çаңдарын sürtüp, alacak bulacak kılganca jaş nariste karadan özüne geldi. Özüne gelgenden keyin alım aytıyor: balakayım, mınça sen Allah'tan korkusun. Sen azı jassın, sağa күнөө дагы жазылбайт, сооп дагы жазылбайт. Бар ойнай бер. Dediler jaş nariste açılanıp turup, Behlül alımga aytdı, tez gözüme көрünmөй жок болуп кетти. Дуяс суда dedi. Эмнеге? Себеби жаш наристе dedi. Эмнеге? Алым тагы эмне үчүн? Дегенде жаш наристе dedi. Себеби мен энекем ар дайым очокко жана тандырга от жакканда көрүп билип жүрөм. Эң биринчи майда чырпыктарды алып келип жагат. Качан чырпык күйүп кызыганда чоң жыгаштарды, чоң дөңгөчтөрдү алып келип жагат. Мен ушундан билем, эгерде мен ушул жаштыгымдан ибадат кылбастан дүйнөдөн өтүп кете турган болсом, эртең күнү Аллах Таала дозокко таштаганда эң биринчи мага окшогон жаш наристелерди таштайт. Качан дозок өтү күйүп кызыганда сага окшогон чоң кишилерди алып келип таштайт. Мен ушундан коркомун. Мен ибадат кылышым керек деди. Муну укканда Behlül алым дагы жүрөгү титиреди. Айтты: балакайым, сен акыйкатта илимдүү экенсиң. Айт мага дагы насаат айт. Мага дагы айтып бер. Дегенде жаш наристе энди Аллахтын улуктугуну 4 сап ыры менен айтып жатат. Анын ыры кандай болсо болуп калды, жүрөккө күнөө толуп калды, көздөрдөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калды. Мен жаш жигит болсом Аллахтан коркуп ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Мен жаш жигит болсом чыркырап ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Дегенде Behlül алым, мен дүйнө жыйнап жүрөткөмүн деп эси болуп калды. Ал эси болуп канча саат жаса жатты, ордунан туруп караса, жаңгак ойногондар дагы эле ойноп жатат. Бирок жаш наристе жок. Бул окуяны айтуудан максат, урматтуу бир тууганым, акыйкатта жаш болушуңуз мүмкүн, возрастыңыз келелек болушу мүмкүн. Бирок ушул бойдон дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү тозокко түшкөн дөңгөч болуп калыш коркунучуңуз бар.